жыл Казакстан курамында турган эски Орус империясынын соңун түптөгөн жана ошол эле учурда демилгелердеги идеологияларга атаандаштыкты калыптандырышы мүмкүн болгон катарына дин өкүлдөрү менен ишкерлери кирген. Бөтөнчө ой жүгүрткөн миллиондогон адамдарды садагага чапкан жаңы тоталитаризмдик СССР мамлекетинин түптөлүшүнө алып келген өткөл жана татаал мезгил болгон. Бирок дарыяда яккан кан төгүүлөргө, темир тор, катаал цензурага карабастан ал мамлекет 70 жыл өкүм сүргөн. Ошол 1917 жылдагы Октябрь революциясы кайтарымсыз башатка айланып, монархиянын тез арада кулашы узак жылдар аралыгында аны менен кармашып келгендер үчүн дагы күтүүсүз болгон. Тюрьмой народов, истребивший... СССР кийинчерээк өз доорунун каймактарын жок кылган улуттар түймөсүнө айланган. Ал эми ошол 17 жыл революция СССР курамына кирген элдердин жана лидерлердин жүрөктөрүндө өзгөрүүлөргө үмүттү жандырган. Эгемендүүлүктү алууга айкын үмүт жалыны жанган. Казакстанда улуттук боштондук алаш партиясы негизделет. Андан кийин дал ушул аталыштагы эле автономия дагы жаралат. Аны түзүү тууралуу тиешелүү документтерди 1918 жылдын чын куран айынын 2-синде Ленинге бүгүнкү чыгарылышыбыздын каарманы Халел Мухамедов өз колу менен тапшырган. Дегингиси ал ошол адамдын жалгыз гана маанилүү миссиясы болгон эмес. Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, окумуштуу, ал атамекен медицинасынын өнүгүүсүнө, өзгөчө ошол кезде Казакстанда катуу жайылып кеткен кара чечек жана келте эпидемиясы менен күрөшүүгө олуттуу салымын кошкон. Ал китептерди жазып, артынан көптөгөн ачылыштарды калтырган. Бирок алаш ордодогу башка тилектештери сыяктуу эле тоталитардык режим тарабынан репрессияланган. Репрессирован тоталитарным режимом. Ал 1883 жылдын чын куран айынын 24-үндө ошол кездеги Кызылкогинск, азыркы Атрау облусунда төрөлгөн. Анча бай келбеген, бирок абдан ынтымактуу үй бүлөнүн 7-чи баласы болгон. Халелдин атасы Дос Мухаммед балдарынын баары билим алышын каалаган. Ошондуктан уулун алгач Орус казак мектебине, андан соң Уральск аскердик реалдуу мектебине берген. Ал жака окууга өтүү абдан татаал болгон. Анткени гуманитардык сыяктуу эле так илимдерге дагы шыктуулук болушу, орус тилин билүүсү, тырышчаак жана тартиптүү болуусу талап кылынган. Усердие и прилежности... Жаш Халел тырышчаак дагы, тартиптүү дагы болгон. Анын сакталып калган архивдик документтер дагы тастыктап турат. Анын Уральск аскер реалдуу мектебинин 6 негизги багыттагы класстарды аяктагандыгы тууралуу аттестаты. Анда болгону 2-4 деген баа бар. Орус тили жана арифметика боюнча, башка предметтер боюнча анын ичинде немец, француз тилдери, ошондой эле алгебра жана геометриядан эң мыкты деген баага арзыган. Ал эми бул болсо дагы бир тарыхый документ. 1903 жылы жай айларында кошумча 7-чи классты аяктагандыгы тууралуу Халелге берилген өзгөчө үлгүдөгү күбөлүк. Ал күбөлүк Халелге кайсыл болбосун жогорку атайы окуу жайга эч кандай экзамен тапшырбастан ооз-2 баарлашуунун негизинде гана окууга өтүүгө укук берген. Ал документте дагы 5 деген гана баалар. Бабушка рассказывала, что он всю жизнь... Чоң энемдин айтымында ал аны өмүр бою бөтөнчү адам деп атаган экен. Бир аз элдер менен мамилеси алыс болгон дейт. Анткени китептен башын көтөрбөптүр. Эс тартканы китеп окуп отурганын көрчү экен. Анын апасынын айтымында бала кезинде эле ушунчалык тыкаан болуптур. Ал дагы абдан сейрек кездешкен сапат эле. Айыл деген эмне? Ээн эркин жашоо, балдар чуркап ойношот, жашоо жыргал. Анан бала илим алууга ыкташуу аркылуу мамиледен алыстык мүнөзү менен баарынан бир аз айырмаланып турган. Аны эмнеге жөнөтүшкөн? Анткени ал ошол жолду басып өтүүгө даремети жетишкендердин бири болгон. Ал сапаттардын бөтөнчү айкалышы эле. Менин оюмча ал кездерде бир жактарга баруу үчүн болгон күч аракетти жумшашы керек болгон. Это действительно было такое очень необычное сочетание качеств. Я думаю, что на тот момент действительно надо было прилагать колоссальные усилия, чтобы куда-то
попытаться пройти. Потому что это даже... Мен аны эмне менен салыштыруу керектигин билбейм. Биринчи айылдан окуу жайга барып билим алуу, андан соң жогорку билим алуу дегенде. Ал чындыгында эле сейрек кездешкен сапаттар топтому. Менин оюмча ал абдан чоң сезим, умтулуу болгон, абдан кубаттуу мотивация. Ал дал ошол мотивация менен айырмаланган. Уральскдеги окуу жайда Халел билим алган жана илим дүйнөсү менен таанышпастан бул жактан бүтүндөй өмүрүнүн эң мыкты курбусундагы тапкан. Эң кызыктуусу фамилиялары толук окшош келген Жаханша Досмухамедов бир нече класс төмөн окуган. Бирок жаш курагындагы айырмачылык алардын мамиле түзүүсү үчүн тоскоол болгон эмес. Алар жашоого бирге аттанышкан, тилектеш жана пикирлештер болушат. Халел 18-жылы дал ошол Жаханша менен бирге Москвага барган. Дал ошол адам менен бирге кийин Алаш Ордо партиясынын солгон түптөшкөн. Это были те же, скажем так. Алар баарын өз улуту үчүн берүүгө даяр болгон пассионардык инсандар эле. Алар ошол мамлекетти сактап калып, аны өнүктүрүүгө даяр болушкан. Мисалга алсак, эгерде эсиңерде болсо, аны Казакстандагы досу Габидолла Берди уулуна бул эл эмгекке шыктуу, прогресске шыктуу. Бир канча жылдан кийин бул эл экинчи Жапонияга айланышы мүмкүн деп жазган каты эсиңиздердеби? Жаханша дагы, Халел дагы алар өз элинин, өздөрүнүн келечектерин гүлдөп өнүккөн катары көрүшкөн. Алар өз элине кызмат кылууга шашылышкан, улуттук мамлекеттүүлүктү жандандырууга шашылышкан, аны эң бийик деңгээлге чейин өнүктүрүүгө шашылышкан. Спешили возродить национальную государственность и развивать ее до самого высокого уровня. Они неспроста оказались в рядах, скажем, западно ориентированной интеллигенции. Алар биз баарыбыз алаш деп атаган батыш тарапка ыкташкан интеллигенциянын курамына да бекеринен барып калышкан эмес. Алардын орду Алихан Ахметтин, Миржакып Жаханшанын жанында болгон. Ал ошолордун орду болгон. Алар өз ордуларын табышкан. Алардын ортосунда пикир келишпестик жаралганы табигый көрүнүш болгон. Казак гезитин алып окуп көргүлөчү. Дал ошол казак гезитинин беттеринде кызуу талкуулар жүрүп турган. Казактардын куралдуу күчтөрүн жана казак мамлекетинин армиясын түптөө тууралуу. Алар өз ойлору менен ачык бөлүшүшкөн. Ошол гезит беттеринде кызуу талкуулар жүргөн. Анан алаш лидерлеринин ортосундагы пикир келишпестик жаралышы табигый көрүнүш эле. Анткени ал эң эле демократиялуу партия болчу. Азыркы Казакстандын аймагында биринчи рет калыптанып жаткан партия. Возникшие на территории современного Казахстана. И они Анан ошол Алаш Ордо өкмөтү Батыш Алаш Ордо 19 ай 3 күн өмүр сүргөн. Ошол убакыт аралыгында алар олуттуу иштерди аткарган жана толук кандуу өкмөт түзө алышкан. Ал өз алдынча бөлүм эмес, борбордук бөлүм болгон. Бирок ал эрежедегидей эле Алаш Ордонун Батыш бөлүмү делген. Это было отделение, это не самостоятельное от центральной Алаш Орды, но это было действительно, как и называется, западное отделение Алаш Орды. Они создали автономные. Алар өз өкмөтү, ошондой эле өз басмаканасы, финанслык каражаттары менен автономдук мамлекет түзгөн. Анан дагы аскер түзүмүн дагы кураштырган. Финансовыми средствами и также военизированное формирование создали. Ооба, Алаш Ордонун батыш канаты кубаттуу күч болчу. Ал эми Халел жана Жаханша анын лидерлери болгон. Бирок казак автономиясы дагы көз карандысыздык үчүн андан аркы күрөш кийинчерээк орун алат. Алаңгыча Уральск окуу жайынын бүтүрүүчүсү Халел Досмухамедов жеке драманы башынан өткөргөн. Кесел оорусу күч алып турган мекенинде анын эки сүйүктүү жана кымбат адамдары каза болуп калган. Атасы жана улуу агасы. Жаш Халел үчүн ал трагедия тагдырындагы оор бурулуш болгон. Ал жакындарын жоготкондугуна аза күтүп, башын жерге салып калган. Ал өз тагдырындагы маанилүү чечимди кабыл алат. Ал чечим апааттуу илдет менен күрөшүү деген. Ошентип дарыгер болууну, адамдарды даарылоону, өз элин даарылоону чечет. Кандуу эпидемиянын кулачынан чыгарам дейт. 19-кылымдын акырында, 20-кылымдын башында Казакстанда ошол кезде кургак учук деп аталган кесел бурганак салып турган. Холера, кесел, чечек илдеттери миңдеген өмүрлөрдү алган. Ал Санкт-Петербургдагы аскер медициналык окуу жайына тапшырып окуп, ошол замат жаңы чакырыкка дуушар болот. Өзгөчө шарттар менен окууга өтүш шарты бар экенине карабастан, ал баары бир латын тили боюнча экзамен тапшырышы керек болот. Антпесе окууга киргизбей коюшат. Аз убакыт ичинде Халел латын тили негиздерин өздөштүрөт жана экзаменди эң мыкты баага тапшырат. Ошонун өзү дагы анын эң мыкты жетишкендигинин, интеллектинин жана мүнөзүнүн эң мыкты далили болуп саналат.
Петербургда ошол кезде эле казак студенттеринин жамааты калыптанып калган. Ал жакта казак интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлдөрү, келечекте Казакстандын турукташына олуттуу салымын кошушкан Мухамеджан Тынышбаев, Санжар Асфендияров жана башкалар билим алышкан. Халел ал чөйрөгө жеңил сиңишип кетет. Ал окуганды жакшы көрчү. Анын зерек акылы олуттуу сандагы маалыматтуу өздөштүрүүгө дагы жөндөмдүү болгон. Орус империясынын ошол кездеги билим берүү тутуму студенттер дарстарга өзүнүн гана университетинде гана эмес, башка окуу жайларга барып дагы уга алгандай болуп кынаатталган. Дүйнөлүк атагы бар, чакырылган профессорлор жана башка окумуштуулардын сабактарын угууга жол берилген. 3-чү курста окуп жүргөн кезде Досмухамедов деңиз ведомствосунун атайын стипендиясынын ээси болгон. Ошол мезгил тууралуу өз эскерүүлөрүндө мындай деп жазган: Петербургка мен биринчи революциянын алдында барып калдым. Ал кезде демократия, анын ичинде студенттик кыймыл нааразы болуп жаткан. Студенттик айлампага аралашып, өзүмдүн саясий агартуучулук билимиме басым жасадым. Ар кыл саясий партиялар, программалар жана талаптары менен тааныша баштадым. Алардын программаларынын бири дагы мени канааттандырган эмес. Социал-демократтар, жумушчулар тууралуу, социалисттик революционерлер, крестьяндык жана жергиликтүү автономдор тууралуу, кадеттер орус элинин улуулугу тууралуу гана сөз кылышкан. Ал эми оңчулдар болсо чет жактыктарды ууландырып турушкан. Мен жана башкалар жок жерден барып калганыбызда өз докладтарында Милюковдун айткандары эстен кетпейт. Ал падыша бийлиги башка улуттагыларды абдан одоно жана наадандык менен эксплуатациялап кетет деген. И да, это же он же поступил. Анан да революция күч алып турган кезде, окуялар эң эле күч алып турганда мамлекеттик думага биринчи шайлоо учурунда билим алып калган. Николай экинчинин Октябрь манифенинен кийин, октябрдан кийин биринчи думада казактын 7 депутаты болгон. Алардын ичинде Каратаев, Бокехановдор бар. Менимче ошол факт жаштар үчүн олуттуу мааниге ээ болгон. Ал дума абдан аз убакыт иш алып барган, болгону 10 күн тегерегинде. Бирок казак талаасынын өкүлдөрүнүн ичинен жогорку мыйзам чыгаруу бийлигинде алгачкы өкүлдөрдүн пайда болуусу ошол эле кезде революциялык окуя болгон. Баса ошол думага шайлоолор алар кубаттуу түрткү берген. Ошол кезден тартып кең талаада интеллектуалдык активдүүлүктүн кубаттуу көтөрүлүүсү башталган. Очень мощный подъем интеллектуальной активности. Бүтүрүүчүнүн 1909-жылдын 9 айынын 9 менен белгиленген сүрөтү. Кылычы тагылган жана көрктүү эполеттери менен парадтык мундирчен отличник жана интеллектуал. Ал келечекке ишеним менен карап турат. Ал өзүнүн тыкан кармангандыгынан жана көздөрүнөн байкалат. Халел бала кезинен эле өзүнүн максатын билген сыяктуу, ал чечим кабыл алуудан кыжаалат болгон эмес. Эмнени каалаганын так билген жана тандоосу дагы так жасалган. Ал өз өмүр жолу менен ишенимдүү жана максатка беттей кадам таштаган. Ошондой эле өмүрлүк жолдошун дагы ишенимдүү тандаган. Баса бул сүрөттө өзүнүн жалгыз жана сүйүктүүсү Сагирасына үйлөнгөн кези. Алар 1907-жылы баш кошушкан жана өмүрүнүн акырына чейин бирге болушкан. Ал анын мыкты ооругу дагы камкор сүйүүсү, жубайы жана балдарынын энеси болгон. Я думаю, традиционный очень. Менимче салттуу фактор дагы олуттуу ролду ойногон. Ал салттуу байланыштар менен нике болгондугун байкап турат. Ал бүлө чечимди кабыл алгандыгы түшүнүктүү. Сиз өзүңүз деле айтып жатасыз. Ал Петербургда болгон. Көп жыл Уральскта жашаган. Анын чөйрөсү кыйла эле ар түрдүү болгон. Бирок ал ошого карабастан мекенине кайтып келип, ал жакта үйлөнгөн. Баары бир ал салттуу нике болгон. Анткени ал абдан салтка бекем аял болгон. Анын багыты үй бүлө эле. Нукура чыгыш нугу. Бактыга жараша же тилекке каршы ал анын чыныгы ооругу болчу. Чоң энем мага анын китеп жазгандары тууралуу айтып берчү. Я, может быть, не знаю, к истории нет, могу рассказать. Бабушка мне рассказывала историю про то, как он писал книги. Вот когда в Алмате они жили на... Алматыда мурдакы комсомол, азыркы Төлө би көчөсүндө жашап жаткан кезинде, азыр ал түргелчилиги. Ал Асфендияров менен бирге ошол үйдө жашаган. Чоң энемдин айтымында бир мүнөздүү жагы Сагира ар бир кечте ага бөлмөсүндө иш ордун түзүп берчү экен. Ал түшкүсүн иштечү. Анан ошол жумуш орду төмөнкүдө камтылыптыр. Ал ар дайым жаза турган актай кагазды абдан тыкандап койчу. Анткени ал педант болчу. Анткени баары түз болушун талап кылган. Сыя менен жаза турган калемди бир куту папирос койгон. Ар биринин өз орду бар эле. Баарын мындай кылып столго койгон. Аны ага кошумча анча чоң эмес шише арак да турчу. Анан балдарына чуркабагыла, эч кимдер кирбегиле, тоскоол болбогула деп айткан. Эч ким болбосун деген. Ошондон кийин баары акырын басып калчу. Ал эми эртең менен ал канчада барып жаткандыгын эч ким билчү эмес. Эртең менен кирип баарын тазалап шишени алчу. Кагаздарда көптөгөн жазуулар туруп калган болот. Ал абдан көп жазчу. Өз мууну ошол кездеги адамдар үчүн ал дарыгер болсо дагы ошого карабастан көптөгөн эмгеги болгон. Ал дагы көрсөткүч. Албетте ал анын ооругу болгон. Абдан кубаттуу оорук болчу. Был такой мощный тыл.
Ал ошол өткөл мезгилдер болчу. 1917 жылдагы эң эле делген Октябрь революциясынын алды ага чейин эле 1905 жылдагы көтөрүлүш болуп өткөн. Ал мезгил Орусиядагы либерализмдин өнүгүүсү менен эсте калган. Самодержавие биринчи парламенти дагы иштеткенге жетишкен. Бирок мамлекеттик думаны ар бир ирет мөөнөтүндө мурда тартып жиберишкен. Анткени анын арасында күчү жана аброю өсүп келчү. Ошол кезде казактарда дагы улуттук өздүк туюм ойгонуп калган. Калктын билимдүү жана аң сезимдүү бөлүгү Алаш Ордонун келечектеги пайдубалы кең талаадагы кайра кураштыруу тууралуу ойлоно баштаган. Ал учурда Халел Досмухамедов өзүн тандап алган ишине жана кесибине медицинага арнаган. Алгач ал Пермь губерниясында кызмат өтөйт. Андан соң Уральскта казак аткычтар батальонунда даарыгер болуп эмгектенет. Ар бир күнү өз милдетин аткаруу менен медицинада иш канчалык кескин жана начар экендигин байкайт. Квалификациялуу даарыгерлер жетишсиз болгон, эч болбосо билим жетишсиз болгон. Ошондо өз ден соолугун жана өмүрүн тобокелдикке салып, ал элди даарылоо үчүн эң кооптуу жерлерге барган. Дал ошол мезгилде Казакстандын батышында жана Астрахан уездинде кара чечек оорусу күч ала баштайт. Ал күнү түнү иштейт. Оорулууларга жардам берип, улам бир адамды ажал кучагынан жулуп чыга баштайт. Он сам чуть не... Ал өзү дагы котур отунун кесепетинен өлүп кала жаздайт. Бирок эч нерсеге карабастан ишин токтоткон эмес. Анысы аз келгенсип өз кесибине байкоо жүргүзүү жазууларын түшүрүп келген. Ал жазуулар кийинчерээк кара чечек оорусунун алдын алуу жана даарылоо тууралуу илимий эмгектин өзөгүн түзгөн. Ал жазуулар даарылоонун туура нугун кынааттап алуу жана адам өмүрүн сактап калуу боюнча миңдеген даарыгерлерге жардам берет. Өзүнүн тайманбас даарыгер ишин Халел саясий ишмердик менен ийгиликтүү айкалыштырып келген. Өзүнүн бала кездеги досу Жаханша Досмухамедов жана Бакытжан Каратаев менен биргеликте ал батыш тарапта казак автономиясын түзүү боюнча кеңири ишти алып барган. Эгемендик тууралуу чечимди батыш патриоттору Алаш Ордонун чыгыш түзүмүнө караганда эрте кабыл алып, эрте жарыялашкан. Они хотели быстрых решений. Алар тез чечимдерди табышкан. Алар экинчи съездде кабыл алууну талап кылышкан. Валидия жана көптөр артынан автономия жарыялоону талап кылышкан. Бирок Бөкейханов каршы болчу жана каршы болгондордун көптөрүнүн арасында чыгыш казакстандыктар арбын эле. Ал кезде Бөкейханов биз автономия жарыялоодон мурун ошол кезде генерал-губернаторлук болгон Туркестан автономиясынын колдоосун алышыбыз керек деген. Ал эми Туркестан казактары бир бетке жоопторду беришкен эмес. Все-таки получить поддержку казахов из Туркестанской республики на тот момент. Генерал-губернаторство. А туркестанские казахи однозначно... Ал аны айтканынын себеби, эгерде биз Түркистан казактары жок туруп автономияны жарыяласак, анда кыйын болуп калат деген. Ал эми батыштагылар болсо, биз шашылышыбыз керек, анткени бийликке келген большевиктер шайлоо автономия тууралуу уюштуруу жыйынын жарыялашат. Биз жыйынга келген кезде жарыяланган автономиябыз менен келишибиз керек деген. Собрание уже с объявлением об автономии. Все-таки другая сторона, которая... Жарыялоону токтото турууну карманган экинчи тарап алар альтернативдүү вариантты сунушташкан. Алар Алаш автономиясын жарыялоо тууралуу укуктуу Алаш автономиясынын убактылуу элдик кеңешинин өкмөтү, Алаш Ордого берели жана Алаш республикасынын аймагындагы башка улуттагылардын мамилесин байкаштыргандан жана Сырдария областынын казактарын алардын автономияга кошулуу жагындагы мамилесин жана маанайын байкаштыргандан кийинки бир айдан соң Алаш Ордо Алаш автономиясын жарыяласын дешкен. Отношения тех инородцев на территории республики Алаш и настроение отношения казахов Сырдарьинской области, присоединятся они к автономии Алаш или нет. И после этого, по истечении месяца, Алаш-Орда получает полное право провозглашения автономии Алаш. После этого соглашения компромисстик ошол макулдашуудан кийин эки тарап тең бир компромисске келишкен жана Алаш өкмөтүн, Алаш Ордо өкмөтүн түзүп чыгышкан. Алаш автономиясы түзүлгөндөн кийин ал кезде ал эмнеге улуттук аймактык автономия эмес, Алаш аталгандыгы тууралуу милдеттүү түрдө түшүндүрмө берип кетиши керек. Ал чечмелөөнү талап кылат. Улуттук аймактык автономия Украина, бир нече Кавказ республикалары, ошол эле башкырлар дагы Түркистан дагы улуттук аймактык автономия деп аталышкан. Алар эмнеге дал улуттук аймактык автономия деп аталышкан. Анткени ал улуттук түптөлүүлөр дал ошол улуттардын аймагында негизделген. Национальная территориальная автономия, она Украина
допустим, несколько кавказских республик. Тот же Башкирия, Туркестан, они все назывались национально-территориальной автономией. Почему они назывались именно национально-территориальными? Потому что эти государственные образования были образованы на территории данного народа. Ленин тарабынан жарыяланган ар бир улуттук өзүн өзү аныктоо укугу тууралуу декретти большевиктердин пайдасына иштеп кеткен. Большевиктер менен сүйлөшүүлөр телефон байланышы аркылуу ишке ашырылган. Сталин ал кезде улуттар иштери боюнча улуттук комиссариатты жетектеп турчу. Дал ошол киши Москвада жолугушуу менен сүйлөшүүлөрүн уюштурууну сунуш кылган. Алаш автономиясынан ал жакка партиялаштардын арасында абройлуу болуп саналган Халел менен Жаханша Досмухамедовдорду жөнөтүү чечилген. Сенден кийин ондогон жада калса жүздөгөн казактар жогорку билим алгандыгын ойлонгондо анда бул эл эмгекке, прогресске шыктуу. Бир кездерде дүйнөлүк деңгээлде ардактуу орунду ээлейт. Ал экинчи Жапонияга айланышы ыктымал деп ойлоносуң. Халел Досмухамедов. Но что интересно, почему Алар эмнеге барышкандыгы андан да кызыктуу. Биринчиден алар жакын жайгашкан. Семипалатинсктен ары баруу узак, ал эми Уральск областы жакын турат. Экинчиси Жаханша жана Халел Санкт-Петербургда окушкан. Демек аларда жүрүмдүн өөрчүшү тууралуу түшүнүгү болгон. Алардын байланышы болгон. Анан дагы 5 айындагы съезде ыйгарым укук берилген Алаш Ордо мүчөлөрү болгон. Ошентип Москвага барышат. Ал кезде метрополдо чоң энем дагы жашаган. Басар Рабига Халеловна дагы барган. Ал ошол учур тууралуу айтып берген. Эртең менен сүйлөшүү үчүн Кремльге кетишкен. Ошол учур эсинде. Анан ошол сүйлөшүүлөр алкагында макулдашууга жетишкендей болгон. Алаш Ордо Совет бийлиги менен биргелешип жана ошонун негизинде улуттук жана аймактык факторлорду эске алуу менен кеңештин жаңы курамы шайланат деген. Бирок ошол эле учурда Иосиф Сталин ал кезде Жаханша менен Халел поезд менен Казакстанга кайтып келе жатышкан. Ошондо Иосиф Сталин Алаш Ордолуктар буржуаздык улутчулдар деп айткан. Дал ошол киши татар өкүлдөрүнө жана Верный менен Семипалатинск эл депутаттар кеңешине жөнөткөн. Аны менен алар абдан кескин кабыл албашы үчүн христиан кеңештерин багындырган. Дал ошол нааразычылыктын негизинде макулдашуулар үзгүлтүккө учураган кезде антибольшевиктик кыймыл күч алып бара жатканда Жаханша менен Халел биринчилерден болуп Уильский олаят автономиясын жарыялап чыгышкан. Именно вот этим срывом этих переговоров привело к тому, что в тот момент, когда началось расти антибольшевистское движение, Жаханша и Халел первыми объявили об автономии, Уильский олаят. Потому что их центр. Анткени алардын борбору административдик борбору Ойыл кыштагында болгон. Райондагы Ойыл ауданы деп аталчу. Ошондуктан Уильский олаят Уили делген. Же болбосо советтик терминологияга которгондо Ойыл областы. Алардын дал ошол аталышы совет бийлиги менен күрөшүүдө Алаш автономиясынын көптөгөн потенциалдуу тарапташтарын кооптондурган. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Ойыл олаятынын негиздөөчүлөрү Жаханша жана Халел Досмухамед уулу болгон. Алар алдын ала Түркия менен биригүү же Алаш автономиясынан бөлүнүп чыгуу деген максаттарды коюшкан эмес. Алар 17-жылдын 5 айынын 5-и 13-үндөгү 2 жалпы казак-кыргыз курултайынын токтомунан улам Ойыл олаятынын негизделиши тууралуу токтом кабыл алышкан. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир пикир келишпестиктер тууралуу сөз кылуу үчүн эч кандай негиз жок. Второго общеказахского киргизского курултая от 5-13 декабря 2017 года. Поэтому здесь говорить о каком-то, скажем так, разногласии или конфликте каких-то нет оснований никаких. Преодоление раскола внутри Алаш ишиндеги ажырымды токтотуп калуу максат Гертбаш дымактарынан дагы артык болгондугун көрсөтүп турат. Өз элинин эгемендүүлүгү деген улуттук кыялга жетүү үчүн алар компромисске барууга, башка аргументтерди көңүлгө алууга даяр болчу. Өзүн өзү курмандыкка чалуу, ак ниеттик, аруулук жана чынчылдык мына ушул сапаттар көрүп жаткан тасманын каарманына гана эмес, Алаштын бардык ишмерлерине дагы таандык болгон. Алар аны өз өмүрү жана өлүмү менен далилдеп бере алышкан. Большевиктер партиясынын жетекчилери тууралуу антип айта албайсың. Анткени алар башында бардык демилгелүү атаандаштарына мунапыс жарыялап өз максаттарына жетишкен. Андан соң бардык атаандаштарын кырып жок кыла башташкан. конкурентов. В половине 30-х годов у Сталина
30-жылдардын ортосунда өлкө башчысы Сталиндин паранойясы башталат. Ал өз көлөкөсүнөн корко баштаган. Ал өлкө өсүп, бутуна туруп калгандыгын түшүнгөн. Өнөр жайдагы, чарба жүргүзүү иштери дагы жана илим дагы алдыга жылыш жасаган. Ал казак, орус, украин жана өлкөдө байралган бардык ишкерлерден корко баштаган. Ал дагы кимден корккон? Ал өз жердештери грузиндерден да корккон. Сталинден негизи грузиндер абдан көп жапа тарткандыгын айткым келет. Албетте анын артынан баары тебелендиге алына баштаган. Ар биринен кандайдыр бир коркунучту көрө баштайт. Ал бийлигинен алмашып кетүү коркунучунан корккон. В каждом он видел что-то, понимаете? Какую-то угрозу видел. Он угрозу смены своей власти боялся. Бирок массалык өлтүрүүлөр, репрессиялар кийинчерээк башталган. Ал аңгыча Халел Досмухамедов анын тарапташтары сыяктуу эле ар кыл тармактарда жан аябай эмгектенип келет. Ал 60тан ашык илимий эмгек жаратат. Казак мектептери үчүн усулдар менен китептер жазылат. Анан дагы Халел Досмухамедов улуттук фольклорду дагы жыйнаган. Анын артынан биз Батыш Казакстандын кума таланттары Махаммед Атемисов жана Мурат Мокен уулу мурастарын сактап кала алганбыз. Он также организовал объединение талант. Ал ошондой эле таланттар бирикмесин уюштурган. Алар өздөрүн казак маданиятынын чүйгүндөрү деп башкача атап келишкен. Ошолор окумуштуулар интеллигенциясы, тарыхчылар менен жолугушууларды уюштуруп турган. Казак улуттук фольклорунун тарыхын изилдөөнү өткөрүшкөн. Исатай жана Махаммед Мурат ырчы тууралуу алгачкы изилдөөлөр дал ошол Халел тарабынан ишке ашырылган. Эми болсо Шердор медресесин изилдөө тууралуу. Истории казахского народа, фольклора. И вот Халел как раз там его перу принадлежат такие работы, как исследование впервые сделаны Исатай Махаммед, Мурат Жырау, теперь исследование о истории создания медресе Шердор в Самарканде. Самаркандта ошондой эле Бухарадагы медресе. Аны ким курдурган деп ойлойсуз? Жалантос Баатыр курдуруптур. Жалантос Баатыр дагы Батыш Казакстандан чыккан инсан. Ал дубалдарына жазылган араб тилиндеги жазуулардын баарын чечмелеп чыккан жана ошондой эле ошол медресенин тарыхын ачыктап чыккан. Записью то, что было написано на стене зданий этих, и, в общем, он раскрыл историю. Мындан тышкары анын илимий кызыгуулары абдан кенен болгон. Ал мисалы казак тилинин сингармонизми деген эмгекти дагы жараткан. Ал дагы казак филологиясындагы эң алгачкы эмгек. Труд «Сингармонизм казахского языка». Это впервые казахской филологии. Ал иштеген күйүп жазган. Агартуу боюнча комиссия курамына кирүү менен ал эң алгачкы жолу окуу жай Казак мамлекеттик университетин түптөөгө катышкан. И он был первым проректором этого университета. И тогда им дали... Ошол университеттин алгачкы проректор болгон. Ошондо аларга Санжар Асфендияров менен Төлөбий көчөсүндө жайгашкан үйдү беришкен. Бир кездерде ал көчө Комсомол деп аталып, Пушкин көчөсү менен кесилиште турган. Мына ошол особнякта 2 үй бүлө жашаган. Ал учур өнүгүүсүндөгү маанилүү этабы болгон. Ошол базада бүгүнкү күнү Алматы педагогикалык университет турат. Ошондо Алмата биринчи окуу жайын түзүү аракеттери болгон. Бирок ошондо СССРдеги абал алмаша баштайт. Анткени 29-жылга чейин мамлекеттик мерчемдүү элементтери менен капитализм турган. Бирок совет бийлиги үчүн ал дагы жетишсиз болгон. Анткени рынок экономикасын уюштуруу ар дайым татаал, ар дайым акча жетишсиз болот. Мисалга алсак, эгерде сиз айылдан дан эгиндерин алып коюуңуз керек болсо, сиз ага төлөп беришиңиз керек болот. Эгерде көбүрөөк төлөп койсоңуз, анда ал инфляция. Дестабилдештирүү факторлору абдан көп. Нефть дыйкандар жер алып жакшы жашай баштагандыгын алып келген. Бирок товардык буудай аз боло баштаган. Крестьяне в целом, получив землю, стали жить лучше, а товарного зерна стало меньше в сравнении с Российской империей. И это советскую власть не устраивало. Орус империясы менен салыштырганда ал совет бийлигин канааттандырган эмес. Совет бийлиги Америка кризисинен мүмкүнчүлүктөрүн байкаган. Америкада абдан олуттуу кризис орун алган. Аны биз улуу депрессия деп билебиз. Кризисим болгондуктан өнөр жай жабылуусунун баасы кескин түшүп кеткен. Жумушсуздук башталат. Анан завод, комбинат жана башка нерселерди абдан арзанга сатып алууга болчу. Бирок эмненин эсебинен сатылып алынмак? Мунай жок, газ жок. Алгач ички эсептен
аракет кылышкан болгон эмес. Ошондо Сталин ички саясатты катуулатуу, андан кийин болгон ресурстарды алып коюу жана аларды өнөр жайды модернизациялоого жумшоо деген чечим келет. Сталиндин көз карашында ошентип гана СССРдин мамлекеттик кубаттуулугун күчтөөгө болмок. Бирок эми коомдун бардык ресурстарды алып коюу оңой гана ишке ашыра албайсың. Ошондуктан репрессия саясаты ишке ашырылат. Начали с элементов разных отдельных, в первую очередь старого режима. Было такое знаменитое дело промпартии. 29-жылы коллективдештирүү башталат. Мында маселе интеллектуалдуу элитанын гана башын алууну камтыган. Интеллектуалдуу элита эмнеси менен айырмаланып турган. Демилге топтой алуусунда. Ал демилге кандай гана болбосун, ал ошол форматта өз алдынча роль ойноп коюшу мүмкүн. Ошондуктан Халел Досмухамедовду, Мухаммеджан Тынышбаевди жана мурдагы Алаш Орду кыймылынын бир катар башка мүчөлөрүн камакка алуу дал ошол репрессиялык ролун күчөтүүгө карата жасалган аракет болгон. Ошонун өзү коомдон ресурстарды алып коюу жана аны Сталинград жана Харьков трактор заводдорунун жана башкалардын ишин сынакка алууга жумшоого болгон. Арест Халела Досмухамедова, Мухаммеджана Тынышбаева и целого ряда других бывших членов движения Алаш-Орды, он как раз был связан с политикой усиления репрессий, с тем, чтобы попытаться это как условие для того, мамлекеттик рекеттин башталышы, мамлекеттик репрессиянын башталышы. Алар идеологиялык атаандаштарын жок кылышкан, андан кийин өздөрүнүкүнө кезек жеткен. Анан өздөрүнүн коммунисттерин жок кыла башташкан. Асфендияров, Ходжанов жана башкалардын кезектери келген. Потом начали убирать своих коммунистов. Это уже пришло время Асфендиярова, Ходжанова, остальных. Биздин максат колдон келишинче жетишпестиктерди жок кылуу. Илимге муктаж болгон мугалимдердин, жарыкка умтулган окуучулардын көзүн ачуу. Ал абдан татаал иш, бирок айла жок, аткарыш керек. Убакытты токтотуп калуу мүмкүн эмес. Ал кылчактабастан алдыга кетип жатат. Халел Досмухамедов. Халел Досмухамедов — это такая светлая личность. Халел Досмухамедов бул биздин Казакстанга жарык нур чачып, өз иши менен жаштарга жол көрсөтүп, жарык келечекке умтулган инсан. Кандай болушу керек, кандай билим алышы керек, кантип иштеп эмгектениши керек жана кантип өз элинин ишенимдүү уулу болушу керек. Ошонун өзү Халелде казак элинин башка көптөгөн ишкерлеринде тагдыры аркылуу кызыл тилке катары өткөн. Алар эл үчүн туулган сыяктуу. Алар ушул өмүрдү жөн гана жашап өтпөстөн, алар казак элине кызмат кылуу үчүн жаралышкан. Алардын арасында авангардында Халелдин жаркын элеси турат. Проходит через их судьбу. Они как будто родились для народа, вот они не просто родились, чтобы прожить эту жизнь, вот, они родились для служения казахского народа, среди которых в авангарде стоит светлый образ Халела Досмухамедова. Его впервые арестовали. Аны биринчи рет 30-жылы аяк 10 айында камакка алышкан. Казак улутчулдары дегендерге каршы кампания башталган эле. Досмухамедовго көмүскө контрреволюциялык уюмдарга катышуу кинеси тагылган. Басмачылык жана башка союздук республиканын улутчулдары, атап айтканда башкыр интеллигенция лидери Заки Валиди Тоган менен байланыштуу делип күнөөлөнгөн. Ошондой эле Казакстанда ишке ашырылып жаткан жерге жайгаштыруу, байлардын мал мүлкүн тартып алуу, коллективизация сыяктуу советтик компанияларга каршы чыгуу жана аларга тоскоолдук кылуу сыяктуу күнөөлөр дагы коюлган. Эң башкысы советтик бийликти кулатууга багытталган операцияларды даярдоо деген күнөөлөр дагы бар эле. Бирок күнөөлөрдүн жетиштүү далили болбогондуктан Халелди жана аны менен бирге камакка алынган тарапташтарын атууга кетирүү мүмкүн болбой калган. 30-жылдын башында ОКПУ мыйзамдуу иш алып барууга аракет кылган жана тиешелүү далилдерсиз эч кимди атып салышкан эмес. Ал 37-жылы атып салуу үчүн белгисиз бирөөнүн каты жетиштүү болгон. Ага чейин Досмухамедовду, Тынышбаевди, Кемеңгеровду жана башкаларды Воронежге сүргүнгө айдашкан. Негизги күнөөсү жоктугунан аларды бошотушу керек эле. Бирок Казакстанда кичи октябрь дегенди баштаган Филипп Колошекин сүргүнгө кетүүгө жетишкен.
1932 жылдын Чынгуран айынын 4-ндөгү Союздук ОКПУнун төрагасынын орун басары Акуловдун наамына телеграмма. Улутчулар делолору боюнча тергөө өндүрүшү эч кандай жыйынтык алып келбейт. Аларды эркиндикке чыгаруу улутчулдук маанайды күчөтүп, аймактык жетекчилерге гана ОКПУга кол салууларды арттырат. Ошондон жана аймактагы саясий абалдан улам шектелүүлөрдү Казакстандын аймагынан сыртка ар кыл мөөнөткө сүргөнгө айдоо максатында делону ОКПУ коллегиясынын көчмө сессиясында коргоого алууга санкция берүүңүздү өтүнөм. Голощёкин. Халел Досмухамедовдун мына бул сүрөтү 30-жылы тартылган. Профессор Казакстан мамлекеттик университетинин проректору ал чымыр жана жаш көрүнөт. Ал эми бул сүрөт камакка алынгандан кийинки, Воронежге жөнөтүлүүгө чейинки 2 жылдан соң тартылып алынган. Болгону 2 жыл, айырмасы колоссалдуу. Ошол мезгил аралыгында НКВД дубалдарынын ары жагында эмнени башынан өткөргөндүгүн элестетүү кыйын. Халелди Воронежге үй бүлөсү менен бирге айдаган 5 жылдык мөөнөткө. Үй бүлөсүн багуу үчүн кайда гана иштеген эмес. Аймактык дарыгер болгон, балдар бакчасында да доктор болду. Лабораторияларда кошумча эмгектенет. Сүргүн аяктагандан кийин ал мекенине кайтып келе алган эмес. Кайра камакка алынышы тобокелдиги бийик болчу. Аны тынч койбосун сезгендей, жубайы жана балдарынын жанында болууну каалаган. Анча көп эмес болсо дагы, бирок бирге. Предчувствия его не обманули. Шек саноосу аны алдаган эмес. Досмухамедовдун сүргүнү 37-жылы аяктаган. Бирок 38-жылы аны балдарынан, жубайынан, жакындары менен досторунун өз элинен алып кетүү үчүн келишкен. Бул ирет төөлүккө алып кетишкен. Кайрадан муздак дубалдар, сурактар, уйкусуз түндөр. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Анткени аны улуттук фашисттик уюмда турат деп айыпташкан. Демек аны кумарлануу, ышкыбоздук менен сурак алышкан. Адатта ал жакта контрреволюциялык диверсиялык иштер жана ушул сыяктуулар эле. Ал эми улуттук фашисттик уюмдун мүчөсү делген формулировка такыр жаң эле. Албетте аны моюндай алмак эмес. Жыйынтыгында Халелге өлүм жазасы чыгарылган. Бирок жакындарына башка маалымат беришкен. Халел абакта кургак учук оорусунун өөрчүп кетишинен каза болду дешкен. И надо же, в день его рождения, 24 апреля. Ага өлүм жазасын үчүлдүк тарабынан эмес, ал аскер адамы болгондуктан Сабо аскер коллегиясы тарабынан чыгарылган. Тагдыр тамашасын кара. Өзүнүн туулган күнүндө 39-жылдын Чынгуран айынын 24-ндө 58 берененин 1А 278-11 пункту боюнча атууга кетсин деген өкүм угузулган. Ал эми туугандарына 39-жылдын баш оonu айынын 29-нда кургак учуктан абакта жатып каза болду деп угузушат. Пункты, значит, 1А, 2, 7, 8, 11. А родственникам они пишут, что он умер в тюрьме 29 августа 1939 года от туберкулеза легких. Но они врут. Потому что алар калп айтышат. Мен бир нече ай жыл аралыгында архивдик документтерди терең изилдеп отуруп, өкүм чыгарылгандардын жазасы дароо аткарылгандыгын байкагам. Кандай гана масштабтуу адам болгон. Совет бийлиги Халелден корккон. Алар өкүм чыккандан кийин аны дагы бир нече ай кармап тура алышмак эмес. Эмнеге кармашмак эле? Ошондуктан ал калп. Анын үстүнө СССР БАКтын 34-жылдын 5-айынын 1-индеги токтому бар. Атууга өкүм чыгарылгандардын жазасы дароо аткарылышы керектиги жазылган. Стрелять его и еще несколько месяцев держать его. Для чего? Тем более существует постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года, где сказано, что тем, кто приговорили к расстрелу, они подлежат немедленному исполнению. То есть этих в тот же день, как Санжара Асфендияров, например.
Башкача айтканда Санжар Асфендияровду, мисалы Магжан Жумабаевди ошол эле күнү аткандай. Менде СССР ИИМинин, СССР НКВДсынын атайын борбордук архивинен алынган көптөгөн маалыматтар бар. Мына 3 жылдыктын баланчанчы күндөлүгү, өкүмү баланчанчы күнү аткарылган, сааты дагы көрсөтүлгөн. Алар өкүм чыгарган күнү эле токтомдун негизинде дароо атышкан. Халелди калтырышмак эмес. Ошондуктан өз өлүмү менен өлдү деген кезектеги калпы. Ооба, ал кургагучук менен ооручу жана алар ошого таянып аталган кагазды берип коюшкан. Ал кезде туугандарына ар тараптан фейк маалыматтар берилип келген. Туберкулезом болел. И они вот сослав письма это и такой бумагу дали. Это сплошь и рядом они давали фейковые, значит, неверные справки для родственников. Халел Досмагамедов каза болгон кезде болгону 56 жашта болгон. Ал күчкө толуп турган кез эле. Жана өз өлкөсү жана эли үчүн көп нерсени жасап бере алмак. Бирок тилекке каршы илимдүү, билимдүү адамдардын эмгектерин, таланттарын, жигерин татыктуу баалай албаган адамгерчиликсиз тутумдун курмандыгы болгон. Алар кырылып жок кылынган. Бүгүнкү күнгө чейин кайсыл жерде жаткандыгын да билбейбиз. Тарыхчылардын айтымында алар акыркы түнүк тапкан жайы Алматы жанындагы Бейитте болушу ыктымал. Много было на свете гениев. Жер бетинде акылмандар, чечендер жана таланттуу ишкерлер, баатырлар менен акындар көп болгон. Биздин казак элебиздин арасында дагы андайлар аз эмес. Адамды сыйлай билүү, өз элине кызмат кылуу, анын кенчине эмгеги менен салым кошуу, мамлекеттүүлүк деген ошол. Халел Досмагамедовдун ушул сөзүнөн анын кандай экендигин дароо мүнөздөп коюуга болот. Биздин мамлекеттүүлүктүн турукташуусуна олуттуу салымын кошкон, өзүнүн жанын мекенине кызмат кылууга берген, аркасынан олуттуу генч жана чындыгы патриотизм үлгүсүн калтыра алган адам. Ал өмүрдөн тарапташтары бүтүндөй союз боюнча эч күнөөсү жок миңдеген адамдар сыяктуу эле караланып жана жалган жала жабылып кетти. Бирок КССРнин жогорку сотунун 1958-жылдын 3-айынын 22-синдеги чечими менен Халел Досмагамедов реабилитацияланып, кылмыш курамы жоктугунан улам толук акталган.